Салам достор, сиздер менен Айдана Бектурган кызы. Көптөн бери сиздер менен байланыша албай калдым эле. Буйруса бүгүндөн баштап жакшы видеолорду жана ошондой эле сиздерге керектүү маалыматтарды ала аласыздар деп ишендире айта кетейин. Анда эмесе бүгүн сиздер менен саламдашуу адеби тууралуу кыскача сөз кылабыз. Кийинки убакыттарда чоң эле инсандар, арабыздагы бизден улуу инсандар болобу же биз менен теңдүү жаштар болобу, өзүбүздүн маданиятыбызды кайсы бир деңгээлде түшүрүп алган сыяктанып көрүнөт. Ошондуктан ошол маданиятыбызды жогорулатуу, өзүбүз менен өзүбүз иштөөнүн аракетинде болушубуз керек деген максатта сиздер менен ушул видеону бөлүшүп жатам. Саламдашуунун адеби дегенде эле кыргызда сөз бар. Саламдашкандан адамдын кандай экендигин биле алабыз деп. Бул эң туура. Саламдашканда ар кандай саламдашабыз. Биз колубузду берип саламдашабыз, же болбосо кучакташып саламдашабыз, же болбосо бетибизден, жүзүбүздөн бири-бирибизди өөп, учурашып саламдашабыз. Айрым учурларда ыңгайсыз жагдайлар кездешет. Ушул саламдашкандын өзүндө, ушул саламдашуунун маданиятын толук кандуу билбегенибиз дагы биз үчүн чоң кемчилик катарында, кайсы бир деңгээлде бизге терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Бир адам экинчи адамга салам бере турган болсо, экинчи адам сөзсүз түрдө дароо алик алып, ал адам менен жакшы деңгээлде учурашып, көңүл коюп, көзүнө көзүн карап, жүзүн бурбай туруп, колун кармап, колун берсе, колун кармап, ал жайын сурап, ал адамдын тынчтыгын, амандыгын сурап саламдашуу керек. Көп учурда байкайбыз, кээ бир адамдар саламдашып жатсаң башка жакты карап, жакшы деп коймой жооп бериши мүмкүн. Же болбосо өзүнүн бир материалдык байлыгына ишенип чиренген адамдар бар, колунун учун берип коюшу мүмкүн. Бул дагы ал адамдын маданиятынын деңгээлин көрсөтүп коет. Чын эле ал учурашкан адам эч нерсе болбойсуң, бирок эч нерсени коробойт, бирок ал адамдын маданияты канчалык деңгээлде экенин сен дароо түшүнөсүң дегендей. Анан кийинки учурда бизде чыгыш араб сөзүнөн келген, бул ассалому алейкум деп учурашабыз да. Эркектер көбүнчө ва алейкум ассалам деп, бул сиздин үй бүлөңүздө тынчтык болсун деген сөз. Ал эми ошол эле сөздүн котормосу арыбаңыздар деп кыргыз тилинде. Саламатсызбы деп учурашабыз. Анан ушул ассалому алейкум деген сөздү туура эмес айтып, туура эмес колдонгондор бар. Мен өзүм кыргыз тилчи болгондуктан бул сөздүн этимологиясына да көңүл бурабыз да, айтылышын туура эмес айтабыз. Ат салом деп т менен айтабыз. Ат салом деген бул сөз жок кыргыз тилинде. Ат салом деп туура эмес угуп алышканбы, белгилүү эле көп эле инсандарды ат салом деп айтканын байкайбыз. Бул эң туура эмес. Эки с менен айтылат. Ассалому алейкум болуп. Ва алейки ассалом деп бул учурашканда кайра жооп беретинде айтылат эмеспи, араб сөздөрү. Эгер кааласак кыргыз тилинде саламдашсак болот. Негизинен бул саламдашуунун түрлөрү бир нече түрлөрү бар десек болот. Мисалы, кыз менен кыздар саламдашса, көптөн бери көрүшпөгөн болсо, алар кучакташып саламдашышы мүмкүн, бири-биринин бетинен өөп саламдашышы мүмкүн. Ошол эле айымдар менен айымдар. Ал эми мырзалар менен мырзалар өздөрү айткандай эле
ассалому алейкум деп саламдашат, же көптөн бери көрүшпөсө кучакташып саламдашышы мүмкүн. Анан айрым учурда мырзалар менен мырзалардын бетинен өп учурашкан саламдашуусу бизге биздин маданиятка туура келбегендей, терс көрүнүш катары көрүнүп калат. Бул нерсени да коомдон байкайбыз. Андан сырткары ушул эле саламдашууга байланыштуу кыздар саламдашканда кыздар биринчи колун бере турган болсо, эркек жигитке же болбосо мырзаларга колун берсе, бул туура болуп эсептелинет. Кыздар колун берсе, саламдашыш керек колун кармап. А эгер кыздар колун бербеген болсо, анда кандайдыр бир алыстыкта туруп эле учурашып койгон туура болот. Жана ошондой эле көпчүлүк адамдар бир аудиторияда болобу, кайсы бир жерде отурган болсо, сырттан келип калган киши биринчи учурашат, биринчи саламдашат жана ар бири менен өзүнчө учурашып, аларга ыңгайсыздык жаратпоо үчүн жалпы саламдашып койсо туура болот. Бул нерсени да көп учурда сактабай элебиз. Ар бири менен учурашып, бетинен өп чыгабыз, бул дагы туура эмес. Анан кээ бир адам өтө таза болушу мүмкүн, бетинен өп учурашканды жактырбашы мүмкүн. Анан ошол бетинен өп учурашканда дагы бир мындай ыңгайсыздык жаратып, ал адам шилекейибизди тийгизип, мындай туура эмес өп, өтө мындай кандай десем болот, иретсиз саламдашкан учурлар дагы болот. Ошол нерседен дагы качып, биз ал адам кандай кабыл алат, ал адамдын аурасына дагы биз кирип, анан баягы бетинен өп учурашканда дагы туура эмес, өтө балчыш этип бетинен өпкөнүбүз дагы бул туура эмес. Бул дагы саламдашуунун бир терс көрүнүшү болуп калат. Саламдашканда жөн эле саламдашып койбой, ал адамга көңүл буруп, үй бүлөсү, ал жагдайы туурасында сурап койсок, ал адам бизди көпкө чейин эстеп, жан дүйнөсүндө сен жөнүндө жакшы маалымат сакталып калат. Анан мисалы бизде өзүбүздүн мүнөздөрүбүз, жашоодогу болуп жаткан оош кыйыштар, ар бир нерсе биздин өзүбүзгө келип такалып, өзүбүз менен байланышта болорун түшүнүшүбүз керек. Анткени биздин кайсы бир учурда, кайсы бир деңгээлде туура эмес кыймылыбыз, туура эмес сөзүбүз же болбосо туура эмес иш аракетибиздин артында биз ошол терс жагдайга түшүп калышыбыз мүмкүн, же болбосо биз өзүбүздүн тагдырыбызды түзүп алышыбыз мүмкүн. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү саламдашуу берүүбүз соңуна келди. Кийинки эфирге чейин, кийинки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар.